Мелис Аспеков. Сыймык Жапыкеев. Боюң кичинекей болсо да тоодой духуң бар. Мелис Аспеков өзүнүн Фейсбуктагы баракчасында Сыймык Жапыкеевге кайрылуу жасады. Төмөндө анын сөзү эч өзгөртүүсүз берилет. Сыймык Жапыкеев, мен сага ыраазымын. Ошол күнү эл чарчап караңгы киргенде экөөбүз четишип, эми алалы ак үйдү дегенде сен камалса камалалы, бирок башка шанс келбейт деп биринчи жолду баштадың. Эч кимдин духу жеткен жок. Ошол кадамга боюң кичинекей болсо дагы тоодой духуң бар экен. А мына эми победителей не судят дегендей копосторду кустуруп жүрөсүң. Делай до конца деген билдирүүсүн калтырган. Белгилей кетсек, 4-октябрда парламенттик шайлоо болгондон кийин алдын ала чыккан жыйынтыктарга нааразы болгон партиялар тарапташтары аянтка митингге чыгышкан. Ал митингди баштагандардын бири чоң казатын лидеринин бири Сыймык Жапыкеев болгон. Борбордогу башаламандыктар болуп бир топ кадрдык өзгөрүүлөр орун алган. Митингге активдүү катышкан Сыймык Жапыкеев алгач ген прокурор болуп, бир аздан соң Садыр Жапаров аны Финполициянын төрагасы кылып дайындаган. Президент болобу деп саксактап жүргөн Исаков Сапар изин жашырды. Сапар Исаков Октябрь революциясындагы же бийлик алмаштыруусундагы түрмөдөн бошотулуп, Атамбаевка таянып, мамлекетти башкарсам деп акактап калган. Алардын ак үйгө болгон чабуулунда Бабанов баш болуп, Текебаев кишилерин кошуп төш болуп ээрчип алышкан. Бирок Садыр Жапаровду колдоочулар мизин кайтарышкан. Ошондон соң мыйзамды уккандар эс алуу бүттү деп түрмөгө кайтып келишсе, Сапар Исаков мыйзамды уруп ойнобой безеленип качып жүрөт. Мурунку премьер-министр Сапар Исаковдун атасы Жумакадыр Аксакал каза болгондо, Сапар мырза эки тизгин бир чалбырды чоюп тургандыктан ал кездеги президент Алмазбек Атамбаев баш болуп, мамлекеттеги бардык атка минерлер көчүп Кочкорго барган. Сапар Исаков өз айылына көңүл бурбагандыктан теңдик айылындагы үйү кароосуз калган. Түнү менен жогору жакта мамлекет башчысы келет деп рейс менен дебу иштеп, жолдор оңдолуп свет коюлган. Аттиң баласы камалып жатканда Саликан апанын көз жумганын карачы. Баласы президент болуп турса башкача болмок беле. 2018-жылы 10-апрелде ал кезде мыйзам боюнча Кыргызстанды башкарып турам деп сезген өкмөт башчы Сапар Исаков мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчиси Болсунбек Казаковду өзү да камалаарын билбей башын балталгага коет. Ал эми 16-апрелде экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматына жаңы эле УКМКдан бошотулган Атамбаевдин экс-жансакчысы Болот Сүйүнбаевди коюп, СДБК менен Атамбаевдин рупорлорунан муштумун түйүп көрсөткөн. Апрелде боло турган мамлекет башчылыгынын жолугушуусуна мамлекет башчысы катары президент эмес, мыйзам боюнча мамлекет башчысы эсептелген өкмөт башчы Сапар Исаков барат дегендей сөздөрдү таратат. Ысык көл районунда мугалимдер митингге чыгышты. 2-ноябрда Ысык көл районундагы айрым мектептердин, бала бакчалардын жетекчилери жана мугалимдер райондук акимияттын алдына нааразычылыгын билдирип чыгышты. Алар 20-октябрда мурда ээлеген кызматына кайра кайтып келген райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Дамира Абированын жетекчилигине каршы экенин айтып чыгышты. Бостери айылындагы Хасан Жээнбеков мектеп-лицейинин директору Жаныш Сулайманов буларды айтты. Биз Дамира Абированын жетекчилиги алдында иштедик. Ал көпчүлүк учурда комиссия келерин айтып, ага акча чогултуп алчу. Биз унчукпастан ал өтүнүчүн аткарып жүрдүк. Бирок мындай улана бербеши керек. Себеби биз тажагандыктан арыз жазып сотко чейин барганбыз. Бостери айылдык мектеп-лицейи Кыргызстанда биринчилерден болуп ысык тамак долбооруна кирген. Анда Дамира Абирова тендер менен 10 сомдук картошкөнү 25 сомдон алган. Аны сотто далилдеп бердик. 10 жылдан бери тендердин өзү жакын болгон бир гана фирма утуп келет. Бул акыйкатсыздык. Ал эми Дамира Абирова муну ага каршы атайын уюштурулган иш катары баалады. 2018-жылдын 22-майында мени жумуштан убактылуу четтетүү тууралуу чечим чыккан. Себеби райондогу айрым мектеп директорлору мени пара алат, үстөмдүк кылат деп арыз менен бир топ жерге кайрылышкан. Бирок 2,5 жылга созулган текшерүүдөн кийин УКМКда экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызматы да менин ишимди ката таба албай, жыйынтыгында ушул жылдын 16-августунда мени кызматка кайра келсин деп министрликке жазган. Мен министрликтин буйругу менен келдим, мыйзам бузган жерим жок, деди ал. Чогулгандар менен район акими сүйлөшүп, маселени билим берүү министрлигине айтаарын билдирди. Ал мугалимдерден митингди токтотууну өтүндү.